Саламатсыздарбы, эфирде аймактар Жалалабад көрсөтүүсү, аны баршына жаныңызга кубатаныштырам. Алгач аймактардан кыскача. Быйыл өлкөнүн эгемендүүлүк майрамы республикалык деңгээлде Жалалабадта белгиленет. Жол эрежесин бузган айдоочуларды дрон көзөмөлгө алууда. 112 миллион сом жумшалган таза суу долбоору өз максатына жеткен жок. Ага эмне себеп? Быйыл өлкөнүн эгемендүүлүк майрамы республикалык деңгээлде Жалалабадта белгиленет. Учурда облуста масштабтуу майрамга карата кызуу даярданууда. Өлкөнүн башкы майрамы жаңы курулган административдик имараттын алдында чоң салтанат менен коштолот. Ошондой эле маанилүү датаны утурлай Дуанда 34 объекттин ачылышы күтүлүүдө. Президенттин катышуусунда өтүүчү иш-чарага карата облуста даярдыктар кандай? Бул тууралуу кабарчыбыз Дөөлөт Канатбековдун сюжетинде. Быйыл Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 34 жыл толот. Мына ушул маанилүү жана негизги майрам Жалалабад шаарында өтөт. Дал ушул жаңы административдик имараттын алдында 31 август күнү чоң салтанат өтөт. Бүгүнкү күндө мына ушул майрамды утурлай даярдыктар кызуу жүрүүдө. Эгемен Кыргызстандын башкы майрамы бул ирет республикалык деңгээлде Жалалабадта масштабдуу белгиленген турат. Облус өлкөнүн 34 жылдык мааракесине карата камылганы жыл башынан тарталы көрө баштаган. Майрамды турлай 34 объект ачылары планга кирген. Буга карата Дуанда жаңы ири курулуштар токтоосуз жүрдү. Учурда дээрлик бардыгы ачылышка даяр. Алардын ичинен басымдуусу социалдык объекттер. Бул абдан жакшы жүрүлгө болуп турат. Эми буга чейин 4 Жалалабад областы 4-чү болуп ушул эгемендүүлүк өткөн турат. Буга чейин 30 жыл ушул эгемендүүлүк өтчү. Эми мынчалык масштабдуу өтчү эмес да. Мына өзүңүздөр билгендей, ушул 34-чү 2025 жылы Жалалабад областында өткөн турат. Ушул элибизге дагы жана коңшу келген дипломатиялык конокторго дагы мындай бир өзүбүздүн жакшы өнөрчүлүгүбүздү, жакшы иштерибизди, кандай мамлекет бүгүнкү таапта өсүп атат, кандай өнүгүп атат деген нерселерди ушул элибизге жакшы күч кылып көрсөтүп берели деген ойдо турабыз. Майрамдык салтанат 50 миңге жакын кишинин катышуусунда өтөрү күтүлүүдө. Андыктан бул күндү утурлай тагыраагы 30 августтан тарта тартип сакчылары күчөтүлгөн негизде иштөөгө киришет. Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо рейдтик иш-чаралар уюштурулуп, көзөмөл жүрөт. Эгемендүүлүк майрамы күнү коомдук коопсуздукту жана жол кыймылын камсыздоодо Жалалабад шаарынын аймагында 2000ден ашуун кызматкерлер кызмат өтөшөт. Ал эми бизге кошумча күч катарында Ош, Баткен, Бишкек шаарларынан кызматкерлер келүүсү күтүлүүдө. Шаар ичиндеги айрым жолдор өзгөртүүлөр киргизилет. Ошондой эле жеке автоунаалар шаардын четине токтотулуп, шаардын ичиндеги ички көчөлөрдө коомдук транспорттор менен жүрүшөт жарандарчы. Ушул тапта майрамга даярдыктар бардык багыттар боюнча кызуу жүрүп жатат. Шаарды көрктөндүрүү, көчөлөрдү тазалоо жана майрамдык жасалгылоо иштери уланууда. Майрам күнү Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте чоң концерттик программа жана маданий саамалыктар уюштуруулары мерченделген. Дөөлөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалалабад облусу. Жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер Жалалабад облусунун аймагында айдоочуларга дрон менен байкоо жүргүзүп жатат. Бул ирет биздин чыгармачылык топ менен биргеликте Ноокен районунда рейд жүрдү. Темага кабарчыбыз кайрылат. Встречник жол үчүн чыгып атат. Келип калса кантес? Поворотто жол алыс экенинен чыгып атат. Ушундай болобу? Жооп береби ушундай? Оңунуңар токтоп, жаптырбайсыңар үстүнө. Жаап кетти чатыр менен. Эми шашылдык да ичине. Балачакыбыз бар, башкабыз бар, тууган урук бар, кудан да бар. Тарта бербегиле кыздар. Сураныч.
Канчалык аракеттер көрүлүп, жол кырсыктарынын санын азайтууга бел байланганы менен жол эрежелерин туура сактабай, ылдамдыкты ашырып айдап же карама-каршы тилкелерге чыккан айдоочулардын айынан адам өмүрүн алган фактылар өлкө аймагында дагы да катталып жаткандыгы өкүткө салат. Мындан улам Ноокен район аймагында кооптуу бурулуштарда каршы тилкеге чыккандарга дрон менен байкоо жүргүзүлдү. Тойго шашып баратам. 6-га деген тойго 8-де кетип баратпайбызбы? Азыркы учурда көрүп атасыздар, мына жол Бишкек Ош жолунда аябай движение көп. Ошондуктан мындай нарушение кылбаңыз ошолорчу. Ал сизге азыр ошо Бузулар кодексинин негизинде 188-берененин 5-пунктта каралган карама-каршы багытка чыгып озуп өткөн үчүн сизге протокол түзүлөт азырчы. Бул рейдтин негизги максаты жол кырсыктарынын санын азайтуу жана айдоочулардын эрежени так сактап, унаа башкарууга чакыруу болуп саналат. Нокен район аймагында жол кырсыгын алдын алуу жана болтурбоо максатында дрондун жардамы менен кооптуу участкаларда карама-каршы багытка чыгып автоунаасын башкарган айдоочуларга 188-берененин 5-бөлүмү менен 15 000 сом айыппул жазылып атат. Киргизилген өзгөртүүгө жараша каршы тилкеге чыгып айдаса 15 000 сом айып салынат. Кайра кайталанса жарым жылга күбөлүгүнөн ажыратылат. Дрон байкоого илинген ар бир айдоочу токтотулуп, тиешелүү протоколдор түзүлдү. Бишкек Ош автожол 5-7 километрде Toyota Camry автоунаасын токтоттук. Себеби автоунаа каршы кыймыл аракетке чыгып, жол эрежесин бузган. Азыркы учурда Укук Бузулар кодексинин 188-берененин 5-бөлүмү менен 150 эсептик көрсөткүчтөгү айыппул салынып берилет. Айдоочу күнөөсүн мойнуна алды. Ылдамдыкты ашырбай, жол белгилерине көңүл буруп, адам өмүрүн тобокелге салбай жүрүүнү мындагы кызматкерлер эскертишет. Айдоочуларга айтарыбыз, азыркы мезгилде, азыркы учурда ошо Бишкек Ош жолунда автоунаанын багыты көп болгондуктан каршы багытка чыкпай, алыс жолго чыкканыңыздарда эс алып чыгууңуздарды суранып кетет. Белгилей кетсек, дрон менен жүргүзүлгөн рейд Жалал Абад облусунун бардык район шаарларында өткөрүлмөкчү. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Ноокен району. Жаңачы айылынын тургундарынын өз ара ынтымагынын биримдигинин негизинде өздөрү үчүн көйгөй жараткан маселелерди мамлекеттин жардамын күтүп олтурбастан жасап алышты. Атап айтканда, 1 чакырымдан ашуун жолду өз каражаттарына оңдоп алышты. Теманы Гүлзина Мөндөйүва улантат. Биринчи көчүп келгенде бул жак ылай жол болчу да, жаңы көчүп келгенде. Жаңы ачы айылы ачы өрөнүндөгү 1993-94 жылдардан кийин көчүп келген турукташкан чоң айыл. Алгач 40 түтүн үй болсо, азыр 200 түтүнгө жүйгө жакындап калды. Келгенде тек кагырап жаткан жерге турукташа баштагандагы эле көйгөйү таза суу менен жол болду. Мен 2 жылдан кийин 96-жылы келдим, бирок кичине шагыл төгүлгөн, бирок чөгүп кетип неме болуп калганда, ана мына огарык тартканда суу ашып, огарыктын чекеси менен жүрүп калганбыз. Анан кийин айылдагы балдар ынтымакташып, Россиядагылар, анан нердеги элдер ынтымакташып, 120 КАМАЗ шагыл төгүп, ушу жолду көтөргөнбүз. Өзүбүздүн немебиз менен, инициатива менен да. Тургундардын аракети тек гана жолго таш төгүү менен токтоп калган жок. Эми кезек ички көчөлөрдү асфальттоого келип жетти. Анткени негизги көчөнүн жолуна мамлекет тарабынан асфальт басылып берилди. Бул ишти улантуу үчүн каражат чогултушту. Биз көчүп келгенде талаала болчу. Талаага эле отургузду. Жакшы, өкмөткө рахмат. Биринчи суубузду баштады, бирок жолубузду баштабады. Жолубуз өздүн ынтымагыбыз менен ушу Спасска деген айылдан баштап бер жак ушуяка чейин таш жолду өзүбүз элдин демилгеси менен таш төгүп тегиздедик. Андан кийин анан заман оңоло баштаганга анан шепенге төктүк. Шепенге жакшы болот деп бир сыйра шепенге төктүк. Анан дагы болбоду, анан былтыр эл уюшуп туруп анан мерге өкмөт асфальт кура баштады. Ошолор менен сүйлөшүп туруп анан биягына 1 километр асфальтты өз күчүбүз менен ошо элдин ынтымакчылыгы менен şu asfaltı kurup, mana azır görüp atasızlar, жол жакшынакай куруп берди. Жыйынтыгында 1 чакырымдан ашык жерге асфальт төшөлдү. Буга ушул көчөнүн тургундары гана эмес, жалпы айыл эли кол сунушту. Эми дагы 300 метрин бүтүрүп алса, кийинки көчөнү оңдоо үчүн кайрадан акча чогулта башташат.
Биздин көчөгө гана асфальт курулду. Бөлөк курулбаган көчөлөр дагы пул чогултушту да. Бир эле көчө эмес, бардык жаңы ачы айыл боюнча пул топтошту. Айыл боюнча топтоду бир көчөгө. Анан биз ошондой сүйлөшкөнбүз. Эмдиги жылы ошо элден баарда топтоп бөлөк көчөнү дагы ушундай асфальт кылганга сүйлөшкөнбүз да. Мамлекетти карап качан жол салып берет деп күтүп олтурбастан өнүгүүгө карай бет алган Кыргызстанга биз да өз салымыбызды ушул өңүттө кошолу деген тургундардын бул аракети башка айылдар үчүн үлгү. Ынтымак биримдик болгон жерде гана жашоо жакшы жакка багытталары анык. Гүлжина Мындоева, Чыңгыз Абдыкадыров, Судак району. Акыркы учурда айыл аймактардан тарта элет жериндеги таза суу таңкыстыгы чечилип келүүдө. Сузак районунун Кызкөл айыл аймагындагы 3 айылга таза суу тартылган. Бирок толук кандуу жергиликтүүлөргө жете элек. Чоо жайы кийинки сюжетте. Эми суу кой берип атат, азыраак кой берип атат. Бизге теппей атат, бирок мен үч тияктам. Эми чөчүп койгондон кийин баары мага суу чыкпай атат. Кызкөл айыл аймагындагы 3 айылга таза суу тартуу боюнча республикалык бюджеттен 112 миллион сом каражат бөлүнүп, Аста строй курулуш компаниясы колго алып пайдаланууга 2024 жылдын декабрь айында берилген. Бирок азыркы тапта жергиликтүүлөргө дагы деле суу таңкыс болуп берилбей келүүдө. Чечип койгула деп атат, эми мен баардык колодустарды текшерип көргөн жокмун, караган жокмун. Ушуну койсоңор, сууну кой беребиз деп атат. Ушуну койбой атабы элдер. Ушу койбосо, койсо тезирээк. Кой берип көрсө сууну бизге тепсе, анан кийин ыраазы болуп, биз дагы суу ичкендей болуп калат элек. Айылдар тоолуу аймакта жайгашкандыктан сууну тартып келүү көйгөйдө турууда. Тоо борунда отурукташкан жергиликтүүлөргө сууну тартып барган учурда дагы суу чыкпаганын айтышууда. Биздики шарт туура келбей турат. Жолду бузуш керек болуп турат, өткөзүш керек болуп турат. Жолду бузсаң штраф салат деген ушундан коркуп отурабыз жолго. Болбосо өткөзөт болчу качан изетилет. Бир спец болуп, ошолоңаларды эми өздөрү көрсөтүп, өздөрү катырып берсе жакшы болор эле. Өзүм билим кылып киргизгендердин баары ошолоңалар актып кетип атат. Замыкание ошондон болуп атат, авария болуп атат дагы. Суу жакшы берилбей чыкпай атат. Буга чейин жашоочуларга суу эсептегичтерди коюу керектиги айтылган. Азыркы тапта жашоочуларга аз санда коюлуп, суунун жетпегендиги дал ушул суу эсептегичтер толук кандуу коюлбагандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Сууну быйыл ошентип өткөзүп беришти бизге. Государственный комиссия келип өткөзүп берди. Ал биз баланска алдык айыл өкмөткө. Анан өзүбүз колдонуп атабыз. Эми ошо жылдын башынан баштап булар жанагы промывка кылышты, жуушту, биягын кылышты, анан кийин испытание кылышты. Анан кийин элге ошондо деле ичип атышты. Анда счётчу коюлу элек. Ошол башында эле айткам мен. Биринчи бизге өткөзүп бере элек деп айттым. Быйыл бүтөт жаңы жылга элдерге. Турбаңарды алып, канча метр турба кетет, счётчукту алып, койдургула. Суу келишин ушундай кылалы деп башында эле айтып келетем. Чогулуш кылып дагы ай сайын чогулуш кылып деле айтып келейт агыз. Барып эле счётчукка такалып атат да. Ушуну эле койсо чыгат да. Анан өкмөт ушинтип барган жерде ар бир айылга бирден эме койдуруп, милдеттендирип койду. Эми ошого дагы акча чогултуп берип, ошону койдуруп айтышат да. Таза суу 2024 жылдын декабрь айында тийиштүү комиссиялык курам толук кандуу текшерүүдөн өткөрүп алышкан. Суу кампасы 1000 тонна болуп, суу эсептегич коюлганда 800 түтүнгө мерчемделген. Биз тапшырып бергенден бери эле сууну элге кыргызчылык кылып эле берип атабыз, эми 5 счётчук эле мындай эле эл ичип турсун депчи. Бирок ошондо дагы ошо элге счётчук коюшпай атат да, негизи. Счётчук коюлбаса бул суу жетпейт эч убакта. Анан баягы по факту кылганда азыр элдин бир 30% счётчук койду. Мындай чынын алып келгенде 30% койду, калган 70% койло элек. Биринчи очередь эл менен водоканал тыгыз мамиледе иштеш керек. Биринчи очередь өкмөт менен эл тыгыз мамиледе иштеш керек. Булар ортодон бир эме кылып туруп, мисалы сантехник жалдап полный счётчуктерин алып келип берсе, улап беришет. Бул проблема эмес. Счётчук койгон үчүн 80% койсо дагы уже суу берилет как положено. Шаардыгынан дагы бул жерде катуу давление бар. Бул жерде ал жак менен бир 14-15 атмосферада суу бар да. Бул жерде перепад өтө күчтүү. Ошого дагы биз баягы элге подключение бербегенсиз, суу бербегенсиз себеби азыр элдер көп подключение кыла элек. Сууну берсек,
Элдер өткөндө мынакта да элдерден болду. Улап алгандар. Аристон смислден дешен кошо жарып атат. Бул жерде счетчик болуш керек. Обязательно. 112 миллион сомго бүткөрүлгөн таза суу долбоору толук кандуу суу таңкыстыгын жоюу керектиги болуучу. Кандай болгон учурда да бул көйгөй чечилүү керектиги негизгилерден барчына. Жанзакова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району. Ташкөмүр шаары өткөн кылымдын өнөр жай борборлорунун бири, бирок бул шаар бир катар экологиялык көйгөйлөр менен коштолуп келет. Алардын ичинен эң чоң саркындуу суу маселеси. Оңдогон жылдардан бери чечилбей келген бул көйгөй акырындап өз жемишин таба баштады. Жаңылай Булутбекова темага кайрылат. Ташкөмүр шаарында саркындуу суу маселеси жылдар бою чоң түйшүк жаратты. Эскилиги жеткен саркындуу суу топтолуучу жайлар Союз тарагандан бери бир да жолу толук кандуу тазаланган эмес. Мунун айынан жагымсыз жыт, ооруларды жана экологиялык кооптуулукту жаратып келген. Бирок акыркы жылдары бул багытта олуттуу жылыш бар. Жылдар бою чечилбеген каражатты мамлекет ажыратып берген. Мунун алкагында элдин көйгөйү акырындык менен чечиле баштады. Министрлер кабинетinin тарабынан бекитилген 613 тескемесинин алкагында Ташкөмүр шаарына дагы 100 миллион сом акча каражаты максаттуу трансферт катары каралган. Негизги 15 иш-чара түзгөнбүз. 15 иш-чара 30 позициядан турат. Ошол позициялардын бири мына бүгүнкү күндөгү саркындуу суу маселелерине дагы акча каражат каралган. Жалпылап айтканда 8 миллион сом акча каражаты шаардын баягы саркындуу суу маселелерине каралган. Анын ичинде бүгүнкү күндө тендерге коюу иштери жүрүп атат. Ошондой эле мына өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп тургандай трубопроводдор алынды. Андан сырткары грунт-пост насостор каралган. Ташкөмүр шаарында саркындуу суулар топтолуучу 14 жай бар. Алар көп кабаттуу үйлөрдүн жана социалдык объектилердин алдында. Бул жылы мына ушул жаман суу топтолуучу жайларды тазалоочу атайын жаңы 2 техника алынган. Мунун жардамы менен жуманын ичинде 2 же 3 жолу үзгүлтүксүз тазаланууда. Мурун болсо бизде ассенизатор машина 3 кубой эле эски машина 2011-жылкы эле. Бул септиктер өзү Союз бүткөндөн кийин таркагандан кийин. Тегири негизи вообще тазаланган эмес да. Азыр мына бүгүнкү күнү 2 техника келгенден кийин азыр жумасына 3-4 жолудан тазаланып атат. Бул жылга 500 миң дополнительно бөлүнгөн. 500 миң сом именно мына ГСМге. Ушул ассенизатор машинасын менен ошо тазалоо үчүн 500 миң акча каралган. Нагыбыз сайга көстөй эле агып атты пешенебизде. Же буну келип тарткан, тазалаган киши жок, же мындай техникалары жок. Кыйналдык бирок, кыйналдык. Бала чакаларыбыз кез-кезде мүнтүп агып, мына домдогулар болсо бийиктен агып кетет. Чыгып жаш балдарды баягы чыгып кармап кеткен учурлар болот, ойноп кеткен учурлар болуп, кыйла эле кыйынчылык болду. Эми 1-2 жылдан бери Кудайга шүгүр. Кыйла өзгөрүү бар, келип кетишип атат. Жумасына 3-4 жолу келип, азыр жаңы баштаган үчүн тез келип тазалап атышат, карап атышат. Шаардагы бул көйгөй экологтордун тынымсыз көзөмөлүндө турат. Буга чейин эскертүүлөр берилип, айрым учурларда айып пулдарда салынып келген. Ушул таптада тийиштүү кызматкерлер пландык текшерүүлөрдүн үстүндө иштеп жатышат. Ар бир домдуку өз-өзүнчө септиги болгон, бирок толуп жараксыз абалга келгендигине байланыштуу ушул түз агып жаткан. Бүгүнкү күндө ошо биздин жазма эскертүүлөрдүн негизинде, ошо талаптардын негизинде тазаланууда бүгүнкү күндө. Ташкөмүр шаарында пландуу текшерүүнүн негизинде сөзсүз кемчиликтери дагы бар. Кемчиликтердин негизинде ошо укук бузуулар жөнүндө кодексинде борбордук больницага 28 миң айып пул салынды. Текшерүүнүн жыйынтыгында. Саркындуу суу боюнча. Ташкөмүр шаарында саркындуу суу маселеси биротоло чечиле элек болгону менен азыркы жасалып жаткан иштер келечекке болгон ишенимди күчөтүүдө. Жаңы техникалар, бөлүнгөн каражат жана ыраттуу тазалоо иштери бул багытта жакшы жылыштардын бири деп үмүт артып турушат жергиликтүүлөр. Жаңылай Булутбекова, Манас Назаров, Ташкөмүр шаары. Мына ушундай кабарлары Жалал Абад өрөөнүнөн алынган программа менен толукталды. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар.